إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу туугандар, Аллах Таала мына ушул жума күнү жасаган жакшы иштериңиздерди жана окуй турган жума намазыңыздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Урматтуу туугандар, мен сиздер менен бүгүн бардык сөздөрдүн эң урматтуусу, эң улуусу жана эң негизгиси, эң сүйүктүүсү жана эң туурасы болгон сөз тууралуу айтып берсем. Бул сөздү биз жаш кезибизден айтып келгенбиз. Арабыздан бирөө өмүрүндө бир жол болсо да айткан, же бир нече жолу. Бул сөздү биз ар бир намазда айтабыз. Мындайча айтканда, күн сайын мечит мунарасынан угулуп турат. Асман менен жердин ортосун жакшылыкка толтурган сөз. Мына ушул сөз себептүү Раббисинин алдында пенде урматтуу болот, жана бактылуу болуусуна себеп болуусу же бактсыз болуусуна себеп. Бул сөздү растабай, тастыктабай туруп бейишке кирүү мүмкүн эмес. Бардык пайгамбарлардын алгачкысынан тартып, Нух алейхиссаламдан баштап, Ибрахим, жана Муса, жана Иса алейхиссалам, жана акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен бүткөн сөз. Ар бир пайгамбар ушул дүйнөнү таштап жатып, мына ушул дүйнөдөн кетип жатып, акыркы осуяттары да, акыркы осуяты да мына ушул сөз болгон. Албетте сөз ла илаха иллаллах, таухид сөзү тууралуу болуп жатат. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдар менен сүйлөшүп, маектешип, аларды төмөнкү нерселерге багыттады. Аллахтын пайгамбары болгон Нух алейхиссаламга өлүм келген убакытта ал өзүнүн баласына айткан экен: Инна набий Аллахи Нухан саллаллаху алейхи вассалам лама хадаратху ал-вафату кала ли ибни инни касун алейка ал-васия. Нух пайгамбарга өлүм келген убакытта баласына төмөнкү осуяттарды кылган экен. Амурука би иснатайн ва анхака ан иснатайн. Мен сага осуят кылсам, балам, мен сага эки нерсени буйрамын, жана мен сени эки нерседен кайтарамын. Амурука била ла илаха иллаллах, fa inna as-samawati as-sab'a wa al-aradina as-sab'a law wudiyat fi kiffatin wa wudiyat la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Men seni эки нерсеге буйрамын. Биринчиси, чындыгында бардык 7 кабат асман, бардык 7 кабат жер таразанын бир тарабына коюлуп, ла илаха иллаллах сөзү таразанын экинчи бир тарабына коюлса, ла илаха иллаллах сөзү оор келет. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. 7 кабат асман, 7 кабат жер бир бөлүнгүс, бир шакек болсо да, аны ла илаха иллаллах бөлүп ажыратып таштайт. وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء.
وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ. Ekinci buyurgаны, jana men seni ve subhanallahi ve bihamdihi degen duaga buyuramın. Al bardık nerselerden duası. Bardık nerselerden duası subhanallahi ve bihamdihi. Jana har bir mahluk uşunu menen rızkılanat deydi. Har bir mahluk mına uşul duanı aytуу menen rızkılanat subhanallahi ve bihamdihi. Ve enhâke anişşirk vel kibr. Jana men seni iki nerseden kaytaramın. Jana men seni şirkten kaytaramın. Al Allah'tan başka bir nerselerge sıyınu. İkincisi bolsa tekebirlikten kaytaramın degen eken. Nuh aleyhissalamdın vasiyatı mına uşul ulu söz la ilahe illallah bolgan. Mına uşul balasına aytkan en birinci vasiyatı mına hadiste gördük la ilahe illallah bolgan eken. Akırkı paygambar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din vasiyatlarında da bu sözdün ululuğu aytılgan. Bu söz la ilahe illallah tavhid sözü asmandan jana jerden jana al ekönün ortasındagı neslerden da o. Bu uşunday bir söz tengdeşsiz bir küçke e. Jana tasiri öte çoğun. Allah'tın astında faziletlülüğü çeksiz. 7 kavat asman, 7 kavat jer, bir acırap ketpey turgan, bölünbey turgan bir şakeke aylansa da ana la ilahe illallah sözü bölüp acıratıp taştaydı. Bu söz menen Allah'tın ortasında hiç kanday tosma yok. Nuh paygambar jana Muhammed paygambar kaçan elderge uşul sözді vasiyat kılganda alar bolgon uşul sözді aytıp koyuu gana alar mına uşul sözді aytıp koyuunu gana vasiyat kılışkan beri bir kança jolu kayta aytıp koysa jetiştüğü anın manisin bilbey turup anın şartların talapların bilbey turup bir neçe jolu aytıp koysa jetişti bola mı? Albatta yok. Hiç kaçan. Eğer bu sözді jön gana til menen aytıp koyuu bolgonda paygambarlar menen müşrik koomdun öz ana ortasında hiç kanday kelişpestik kan tögü soğuşu bolboy bolçu. Nuh paygambar özünün koomun 950 yıl la ilahe illallah tavhid sözüne çakırdı. Al eline bu sözdü kim kabul alsa, anı menen yaşasa, ağa acır soğuptor var ekenin, koomu bu sözden başlarta turgan bolsa, öte kooptu azat bol oturganın eskertti. Birok, anın eli bunu tavhid sözünü, la ilahe illallah sözünü kabul almadı. Bolgonu az gana adam kabul aldı. Alar kabul almay turup aldı. Andan keyin İbrahim aleyhissalamdın koomu bolsa, mına şol söz seyetdi. Mına şol tavhid sözü seyetdi. İbrahim aleyhissalamdı örttöy izdep çıkıp, al kişini ört mına şol çoğun bir ot taştaştı. O bir жерге ot жағып, mına şol жерге taştaştı. İbrahim aleyhissalamdın ot koş düşüsü dağı mına uşul söz seyepti oldu. Mına uşul la ilahe illallah sözü seyep bizdin paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'din üstünen koomu kürüştü. Arkanday jamanattar menen al kişini ataştı sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabalar üylörünen kuuluştu. Köptögön alarga öz yaşoolorunda ziyandar jetti. Köptögön sahabalar uşul sözdün astında müşriklerge karşı cihat kılışıp şahit boluştu. Emne üçün alar öz yaşoolorunda köp nerselerde jogotuştu. Sebep emnede? Eger alar jön gana la ilahe illallah sözün til menen gana aytıp koyuu bolgondo, bir kança jolu gana aytıp koyuu menen çektelişkende, alar mınçalık alarda jogotup bolmok emes. Til menen aytıp koyuu menen gana bolgondo, müşrikler menen kelişpestikler, soğuştar bolboy bolçu. Antkeni müşrikler la ilahe illallah sözün öte jakşı düşünüşkön. Birok ökünüştüsü adamdardın köpçülüğü azırkı kezde
массалык түрдөгү мусулмандар жана өзүнүн мусулманмын деп эсептегендер, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetimin degender, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetimin degender, la ilahe illallah'tın çınıgın manisin, maksatların düşünüp bilişmeydi. La ilahe illallah sözünü aytudan aldın, anın mani maksatların, talapların jakşı düşünüp bilip aluu kerek tuğandar. Allah'tan ayıp Kur'an'da mına şol tavhid sözünü oku yürönüge buyurgan. Fa'alem ennehu la ilahe illallah وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ فَعَلَمْ bilgin ennehu la ilahe illallah la ilahe illallah turalı. Jana mına şol sözge Kur'an-ı Kerim'de özgöçö belgilenip mına şol insan balası buyurulgan eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "An Osman radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Osman radıyallahu anh aytты, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Men mata ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dakhalal cenne rawahu Muslim." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken, kim la ilahe illallah Allah'tan başka sığınууга татыктуу zat yok degen mına şol sözdü bilip ölgen bolsa al beşe kiret dedi. İmam Müslim rivayet kılgan sahih hadis. La ilahe illallah Allah'tan başka sığınууга татыктуу zat yok degeni manisi mına şunday. Bardyk nerselerdi jaratkan, ar bir mahluka rızkı berүүчү, öldürүүчү, tiriltүүчү, bar nerselerдин başkaruuчусу, ar bir kıpımday nersede asmanda da, jerde dağıga jaşırun emes, tübönük daima turuuчу, hiç bir nersege muhtaçlığı yok, törölbөгөн, tuulbagan jana tuubagan kudrettүү zat Allah. Mına şol söz öz içine iki türküktü kamtıydı. Birincisi en-nefi. Bardık jalgan ilahtardan baş tartуу, jokko çıgarуу. Bardık Allah'tan başka nerselerge ibadat kılууdan baş tartуу. Küngö jana jıldızga, taşka, suuga, kölgö, periştelerge, adamlarga, hayvanlarga, tumarlarga, paygambarlarga sığınуудан baş tartуу. Ekinci türkügü isbat, rastoo, tasdiktoo. Bardık ibadattарды Allah'tın жалгыз özüne gana armao. Al namaz bolsun, oroza bolsun, acılık bolsun, kurbanlık bolsun, dua, Kur'an oku, korku, ümit suyu, jana başka ibadattардын bardık türün Allah'ka gana armao. Mına uşul illallah, isbat, la ilahe illallah sözünün manisi. Allah'tan başka bir nerselerge dua kılba, den soğluk sura, mazarlarga barba, tumarlarını tağıp alıba, közden saktaydı dep baldarına közmonçok tatpa, jakşılıkta Allah'tan sura. Jamanlıktın saktoosun bir gana Allah'tan sura. Namazda Allah üçün oku. Daima ağa gana tawakkel kıl. Andan kork, anı jakşı kör. Seni kim jaratkan dep suralsa, seni kim jaratkan dep senden suralsa, sen ekilenbey turup, meni Allah jaratkan dep жооп бересин да, анан Allah'tan başka bir nerselерге sığınasın. Акчага, kabırlarga, darактарга sığınуу şirk emes be? Allah şerik koşup жаткан adamlardın, Allah'ka şerik koşup жаткан adamlardın közü köröp, birok alardın жүрөгü körбөйт. Жүрөктүн sokurluğu, көздүн sokurluğundan jaman bolat. Tarıkta adamlardın başına düşkön balelerdin sebebi de mına uşul la ilahe illallah sözünün baş tartkanlara sebep bolgan. Kim la ilahe illallah sözünü aytıp Allah'ka şerik koşup жаткан bolsa, perişteni mi, je paygambardı o, al la ilahe illallah sözün jakşı bilbeyt eken. Kim daraktardan, taşlardan jakşılık izlep жүрgөн bolsa, la ilahe illallah sözün bilbeyt eken. Eger saga la ilahe illallah sözü saga payda alıp kelүүsүn kalasan, sen bul sözdü çınıgı işenin menen жүрөктөн kabul alın. Kabul alуу şartına öz orduna koy. Sende mına uşunday kıpınday da şek kümön bolbosun. Bir jolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Madinanın baktarının birinde bolup kaldı. Ağa anın en jakın sahabalarının biri Abu Hureyre radıyallahu anhu kelip kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağa sandalın, kepiçin, but kiyimin berip Abu Hureyre radıyallahu anhu aytты: "İzhab bina aleyhi hatayn, femen laqita min waray hadal hayt, yeşhedü en la ilahe illallah mustayqinan biha min qalbi, febeşşirhu bil cennet." Menin kepiçim menen bargın, mol but kiyimimdi al, mına uşul menen bargın, mına uşul baktın dualdın, mına uşul baktın dualının artında kimdi jolukturgan bolsoň, al la ilahe illallah dep mına uşul sözge çın жүрөктөн işenip kübölüp bergen bolsa,
ага бейишти сүйүнчүлөп кой деген экен. La ilahe illallah sözü çın жүрөктөн, мына ушул сөздү чын жүрөктөн кабыл албай, тили менен ырастабай, жана дене мүчөлөрү менен амал кылбай туруп бул сөздү чыныгы тастыктоочулардын катарынан ошол инсан орун албайт. Бул сөз тууралуу сөзсүз илим болуусу керек. Кээ бир адамдар билет, la ilahe illallah сөзү чындык экенин, бирок бул сөздү кабыл алуудан баш тартышат. Алар текеберленип жокко чыгарышат. Жүрөктөрү менен, же тилдери менен, же амалдары менен бул сөздөн баш тартышат. Аллах Куранда Мекке мушриктерине la ilahe illallah сөзү айтылганда, алар кандай жооп бергени тууралуу бизге баяндап берген. Иннахум кану иза кила лахум la ilahe illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatin li sha'irin majnun. Dünya жашоосунда ошол Мекке мушриктерине аларга эч бир кудай жок, бир гана Аллахка гана сыйын кыла деп айтылганда, алар текеберленишкен. Жана биз өзүбүздүн илахтарыбызды, сыйынуучу заттарыбызды ушул жинди акын Мухаммад үчүн таштайт белек дешкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мына ушундай мамиле жасашты. Адамдарды la ilahe illallah мына ушул таухид сөзүнө чакырган убакытта алар текеберленишти. Пайгамбарыбызды жинди, ар кандай сыйкырчы мына ушундай сөздөрдү айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын агасы Абу Талиб деген болгон. Өз жашоосунда бул киши Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көп жардам кылган. Пайгамбарыбызды мушриктердин кол салуусунан коргогон, бирок өзү la ilahe illallah сөзүн кабыл алуудан баш тарткан. Ал корккон анын уруулаштары, ошол мекендештери эмне деп айтар экен деп айтуусунан, алардын сөзүнөн коркуп жашаган. Мына ушунда корккон. Ал мушриктерден баш тарткып, ал мушриктиктен баш тарткысы келген эмес. Өз ата бабасынын дининен, жолунан кайткысы келген эмес. Аллах аны түбөлүк тозокто экенин пайгамбарына өлүмүнөн кийин кабар берген. Абу Талибке качан өлүм келгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам агасынын алдына келип, la ilahe illallah деп айтыңыз, о агам деди. Мен сиздин пайдаңыз үчүн ушул сөз себептүү кыяматта күбөлүк өтөйүн деди. Ошол убакытта Абу Талибтин жанында эки жаман залым капыр турган эле. Таухид жана ислам душмандары турушкан болчу, Абу Жахил жана Абдулла ибн Абу Умайя эле. Алар айтышты, сен ата бабаңдын дининен кайтасыңбы деди. Мына ушундай ата бабаңдын дининен кайтасыңбы дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн агасынан la ilahe illallah сөзүн кайта айтты. Алар дагы жана эки ислам душмандары дагы кайталашты ушул сөздү, ата бабаңдын дининен кайтасыңбы деп. Акыркы Абу Талибтин сөзү, мен ата бабамдын дининде жолундамын деп өлүп кетти. Абдул Мутталибтин дининдемин деп өлүп кетти. Абу Талиб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын la ilahe illallah деп айтыңыз деген ушул таухид сөзүн тили менен, жана жүрөгү менен, жана дене мүчөлөрү менен кабыл албай, мына ушундай каалабай койду кабыл алууну. Анан түбөлүк тозок отун болду. Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет, бирок шерик коссо аны кечирбейт. Ал намаз окуган болсун, орозо туткан болсун, ажылыкка мурган болсун, бирок анын ибадаттары Аллахка шерик кошуудан, ширктин чоң жана кичинесинен тазаланбаган болсо, таза болбосо Аллах аны азаптайт. Ким Аллахка шерик кошуп өлө турган болсо, түбөлүк тозок оту, la ilahe illallah сөзү мына ушундай толук баш ийүүбүз керек экен. Бизден бул сөз эмнени талап кылат? Толук түрдө баш ийүүнү талап кылат. Дагы бир шарты мына толук баш ийүү экен. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Чын жүрөгүңөр менен Аллахка кайткыла, жана ыхлас менен ага баш ийгиле. Чыныгы түрдө жүрөктөн айтсак, la ilahe illallah сөзүн бизге пайда алып келет экен. Аллах Таала Куранда Аллахка жана акыретке иман келтирдик деп айткан адамдар бар, алар иман келтиришкен жок дейт. Алар Аллахты жана муомундарды алдагысы келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ким Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок жана Мухаммад Аллахтын элчиси деп чын жүрөгүнөн айткан болсо, Аллах Таала ага тозок отун тийгизбейт.
тозоққа кірбейді, тозоқ аны күйдірбейді дегені. Егер мына ушул сөзді ихлас менен айтпаса да, ал ла иляха иллаллах сөзін, мына ушул сөзді ихлас менен айтпаса, bir нече жол айтса дагы ага ешқандай пайда алып келбейді. Аллах разылығы үшін ғана мына ушул сөзді кабыл алуу керек, жана аны айтуу керек, растоо керек. Мына ошондуктан ла иляха иллаллах сөзін айтып койсом, ушул сөздү тастыктап койсом, адамдар эмне дер экен деген максаттар менен ушундай максаттарды коюу менен айтпоо керек. Фад'ууху мухлисина лаху-д-дин. Аллахтын өзүнө гана дуа кылып, динде ага ихластуу болгула дейт. Жана ла иляха иллаллах сөзүнө жакшы көрүү керек. Ва минан наси ман яттахиду мин дуниллахи андада юхиббунахум кахуббиллах валлазина аману ашадду хуббан лиллах. Адамдардын арасында кебирөөлөр Аллахтан башка нерселерди Аллахка тең шерик кылып алышат, жана аларды Аллахты сүйгөндөй сүйүшөт дейт. Имандуу адамдар Аллахты көбүрөөк сүйүшөт. Аллахтын таухиди бул жакшы көрүү, бул ла иляха иллаллах сөзүн жакшы көрүү, бул таухид, бул диндин негизи, жана фундаменти, негиздердин негизи, ибадаттардын негизи. Биздин жаралуу максатыбыз мына ушул ла иляха иллаллах сөзүнө байланышкан. Бейиштин ачкычы дагы мына ушул ла иляха иллаллах. Ла иляха иллаллах сөзүнүн мына жогоруда 7 мааниси айтылып өтүп кетти. Мына ушул ла иляха иллаллах сөзүнүн 7 шарты бар, 2 түркүгү бар. Мына ушул 7 шарты бир ачкыч сыяктуу. Мына ушул үйдүн эшигинин дагы ачкычы болот, ошол ачкычтан эмне? Ошол тиштери болот. Мына ушул ачкычта, мына ушул ла иляха иллаллах сөзү 5 ачкычы. Мына ушул ачкычтын тиштери, мына ушул шарттары бар. Мына ушул ачкычтын шарттары бул ла иляха, мына ушул ачкычтын тиштери бул ла иляха иллаллах сөзүнүн шарттары. Эгер сиз кайсы бир эшикке ошол тиши жок ачкыч менен келсеңиз эч качан ачылбайт. Мына ошондой эле ла иляха иллаллах сөзүнүн талаптары жана шарттарысыз 5 алдына барсаңыз, 5 эшик эч качан ачылбайт экен. Мына ошондуктан ла иляха иллаллах сөзүнүн ла иляха иллаллах сөзү 5 эшигинин ачкычы экен. Ачкычынын ошол тиштери бул шарттары экен. Мына ошондуктан Аллах Таала мына ушул сөз себептүү, ла иляха иллаллах мына ушул сөз себептүү аламдарды жаратты, жана инсан жана жиндерди жаратты. Буга далил Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды бир өзүнө сыйынуу үчүн жараттым дейт. Бул сөз фундамент, мындайча айтканда пайдубал. Диндин бардык тармагы мына ушул сөз негизине курулат. Бул сөз менен киши мусулман болот. Бул сөздөн баш тарта турган болсо, бул инсан капыр болот. Кимдин акыркы сөзү ла иляха иллаллах менен бүтө турган болсо, ал бейишке кирет. Аллахтан сурап кетебиз. Биздин дагы акыркы сөзүбүз ла иляха иллаллах болсун. Жана мына ушул сөз менен жашоону баарыбызга насип кылсын. Мына ла иляха иллаллах сөзүнүн 2 түркүгү бар экен: ан-нафи вал исбат. Ла иляха дегенде Аллахтан башка бардык жалган сыйынуучу заттарды жокко чыгарасыз. Иллаллах деп Аллахты исбат растайсыз, чыныгы сыйынуучу зат деп. Эми 7 шарты бар экен. Биринчи шарты ал-илм. Ла иляха иллаллах сөзү тууралуу илим болуу керек. Вал яқин, чыныгы ишеним, чыныгы жүрөктөн ишенүү керек. Вал кабул, жана кабыл алуу керек бул сөздү. Вал инқияд, жана ошол баш ийүү керек. Вал сыдык, жана чыныгы чынчылдык менен ошол бул сөзгө болгон чынчылдык болуу керек. Вал ихлас, жана бул сөзгө болгон ихлас болуу керек. Вал махабба, жана ошондой эле бул сөздү жакшы көрүү керек экен. Мына ушул 7 шарт экен. Мына ушул туугандар ла иляха иллаллах сөзүнү бир нече кайталап миллион жолу, миллиард жолу айтуу менен бул маселе чечилбейт. Качан бул сөз менен жашамайын, жана бул сөздү чыныгы жүрөктөн ошол кабыл алып, мына ушул сөз менен жашабаса инсан баласына бул сөз эч кандай пайда алып келбейт. Кыскасы мына ушул туугандар убакыт бүтүп калыптыр. Валлаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Рахматка я архамар рахимин.